Мода дегенде биз узун бойлуу, арык жана кооз кийингендерди элестетебиз. Мода жумалыгы жылдын эң чоң эл аралык мода окуясы. Бул француз өкмөтү өтө арык модельдердин иштешине чектөө киргизгенден кийинки биринчи иш-чара. Бул жолу британиялык модель Рози Нельсон подиумда эмес. Алдыңкы модель агенттиги аны сөөгүңө чейин арыкташың керек дегенден кийин ал көз карашын өзгөртүп, буга каршы акцияларды өткөрүүдө. Өзү менен бирге бул чөйрөдө иштеген кыздардын укугун коргоо боюнча Британ өкмөтүнө да кайрылган. Мурунку модель Виктуа Макон Доуксери мода дүйнөсүнө 17 жашында келген. Менин сөөгүтөрүм 70 жаштагы карыяныкындай эле болуп калган. Чачтарым да түшүп калды. Биз азыр адамдардын, дизайнерлердин сулуулукту кабылдоосун өзгөртүшүбүз керек. Мунун баары ошолордун күнөөсү. Бирок эл аралык деңгээлде калыптанып калган ойду өзгөртүү оңой эмес. Анын үстүнө мыйзам бул көз карашка таасир эте алабы деген суроо жаралат. Мындай мыйзамдар болуп келген. Бул туура эмес деп даттангандар болгон, бирок майнап чыккан эмес. Себеби дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бирдей мыйзам кабыл алуусу керек. Бул эч качан ишке ашпайт. Франциядагы мыйзам жайында күчүнө кирет. Модельдер доктурдун чечиминен кийин гана иштей алышат. Бул чечимди бузган компаниялар жоопко тартылмакчы.